Кымбаттуу ата-энелер, балдарыңыздарга жакшы мындай эрежелерди, мыйзамдарды киргизип коюңуздар мээсине. Мисалы эшикке чыкканда чоочун адамдарга адресин айтып, ким үйдөгү апаң, атаң каякта иштейт, канчада кетип атат, канчада келип атат, канча адам үйдө жашайт дегендерди айтпашы керек, сүйлөшпөшү керек. Балдарга жок, нет деген нерсени үйрөткүлө. Эгер чоң адамдар мисалы өзүнө өзү жардам бере алат да, а кээ бирлер айтат, балам же кызым мага момуну көтөрүшүп койчу үйгө чейин, жеткизишип койчу деп, же болбосо подвалга мышыгым кирип кетти эле, ошону алып чыгып берчи, мен корком деген моменттер. Же болбосо лифтке өспүрүм балдар жашпы, кызбы, эркекпи айырмасы жок, чоочун тааныбаган адам менен жалгыз лифтке кирбесин. Андан тышкары жол эрежелерин үйрөткүлө. Өзүңөр кызылга, светофордун кызылына балаңарды жетелеп алып чуркабагыла. Көп ДТП бул балдар чуркап чыккандан, байкабай калгандан, аябай зирек болгонду үйрөткүлө. Өзүңөр мисалы машинада кетип баратып, кызылга бат эле өтүп кетем деген нерселерди дагы өзүңөр эң биринчи өзүңөр бузбашыңар керек. Бардык мыйзамды. Андан тышкары ата-эненин мисалы көп эле нерселер бар да. Бир моменттер болот экен да, мамаң ооруп атыптыр. Азыр кел ошол мамаңдын оорусун, ошол алтындары барбы, акча барбы, акырын көрсөтпөй алып чыгып бер. Анан кийин биз ошол аркылуу жанагы жаман дубаларды же көзү тийген бирдемелерин азыр биз жок кылабыз. Айтпагын аны деп, ошондой моменттер да болот экен. Бул мошенничество. Кичинекей балдардын сөйкөлөрүн, телефондорун урдап алган моменттер болот, алдап. Андан дагы силер аябагандай этияттыкты үйрөтүшүңөр керек. Могул мектепке барган жолдорду үйрөтүшүңөр керек. Кыска жолду эмес, а безопасность. Айлана чөйрөдө мындай жалгыз эмес, токойдун арасынан эмес, ушундай нерселерди үйрөтүшүңөр керек. Балдарыңар менен көбүрөөк сүйлөшкүлө. Балдарыңар менен кандай ситуация болсо дагы алар силерден эч сырды жашырбашы керек. Сүйлөшкөндү үйрөнгүлө. Себеби дегенде алар менен бир жаман нерсе болсо, алар коркуп силерге айтпайт. Андан тышкары бул от, бычак, айнектер бул адамдын ден соолугуна өтө жаман, кээде ушундай бир коркунучтуу нерселерге алып келип коюшу мүмкүн. Сууга түшкөндө дагы этияттыкты дагы үйрөткүлө. Балдар каякта, канчада жүрөт, дайыма силерге айтып турсун. Досторунун телефондорун алып койгула. Ушул